Азамат Бараков. Туулган жылы күнү 1990 жыл 9 январь. Туулган жери Ысык көл облусу, Каракол шаары. Салмагы 65 килограмм. Бою 178 сантиметр. Билими орто. Учурда үй бүлөлүү, бир уулдун атасы. Максаты дүйнөнү багынтуу, дүйнөгө кыргыз жерин даңазалоо. Аз да болсо эл оозуна алым кылган балбан жигиттердин бири Азамат Бараков. Ал 110 килограмм оор жүктү тиш менен көтөрүп, мына ошол сыяктуу 100дөн ашык кооптуу делген түрүктөрдү жасайт. Алардын бири мына бул 1,5 тонналык унаны курч кылычтын мизин колуна кармап сүйрөө. Негизи мен списогумда автобусту жазгам, анан азыр жеңил машинадан проба алып көрөлү деп атабыз. Анан муну эми мизинен кармап сүйрөйм. Мусуна кичине настрой начар үчүнбү же анча-мынча кесилди. Негизи ишке ашты десем болот. Ишке ашты, э? Автобуска көзүм жетти. Эрдин даңкын алыстан ук, жанына келсең бир киши дегендей. Азамат Бараков арык чырай, орто бойлуу жигит. Дене түзүлүшүндө башкалардан эч кандай деле өзгөчөлүк жок. Болгону ал өзгөчө таланттын ээси. Анын айтымында бул өнөр таятасынан калган. Эр тайын тартат дегендей баягы бүт эле көбүнчө балбандар, батырлардын баягы ошо жээн жагына кеткен экен тараптан. Анан анысыканда меники да ошо чоң таятам Бөрү батыр деген Коңура тоорусунан Бөрү батыр деген киши болгон. Ал ошо калмактар учурунда эле аябай чоң балбан болуп, өзүн кыргыздарды айдап кеткенде кайра кайтарып келгенде. Ошо экен тартып калган экен деп айтып атышат. Өзүм тараптан өзүм ата жагыман жок болгон андай иштер. Биринчи негизи айылда жүргөн 11-класста алгачкы жолу өзүм деле билчү эмесмин. 4-5 класстын балдарын партанын үстүнө жаткызып алып иштеп көтөрүп эле анан айылдан дагы баягы айылда жашагандан арпа тарттырганы, ат арабага толо жүк, арпа жүктөп алып, анан дробилкага келатып ат ылдыйчтан кичине арыкка кирип кетти. Анан атты өзү тартып чыга албай да назатка. Ошол экен баягы ойлонбой туруп эле баягы бир кичинекей тачканы көтөргөндө эле баягы ой жок да. Түшүп эле анын аркасынан трубасынан кармап туруп 1,5 метр айлантып жылдырганда көтөрүп. Анан ошонун баарын азыр ойлонуп көрсөм, оңой менен колдон келчү нерсе эмес экен. Анткени ал ат арабанын үстүндө 17 мешек арпа бар болчу. Ошондо эми анан ал мен билбестик менен жасап жүргөн кезде, анан Бишкекке келгенде арак заводдо иштедим. 4 сутка уктабагандыкы баягы психология бузулган айтып атышат. 2 саат уктаптым, ошо 2 сааттын ортосунда баягы уйкусунун ортосунда эле бир сковородканы бүктөп кайра жазып, ошол экини кайсы учурда барып бүктөп, кайсы учурда кайра жазып койгонун билбейм, чала бүктөлүп мындай болуп турган экен да. Каарманыбыз кабатталган 3 көмөч казанды бир заматтын ичинде мыйрейтип, камырдай орой алат. Жанадагы жанчылган айнеке жатып, үстүнө 5 киши көтөрөт. Мындай талант бардык эле адамга бериле бербейт. Эске сала кетсек, түрүктарды жасоо кооптуу. Андыктан аны кайталоого аракет кылбаңыз. Азыр кичине белим ооруп жүрөт, бирок бул деле 5-6 жыл мурун кичине жылып кеткен экен. Анан азыр баягы кичине белгисин берип атат. Тиштерде бала кездеги 2 урт тиш бар. Дарыланбай дагы эле жүрөт, убакыт жок ошого. Бул түрүктөрдөн залакка келтирген тишим деле жок. Азамат Бараков алгач Таш-Чайнар кайманаты менен белгилүү болгон Нурлан Алишеров менен өзүнүн түрүктары менен эл алдына чыгып жүргөн эле. Бирок азыр тескерисинче Таш-Чайнар экөөнүн ортосунда атаандаштык пайда болгондой. Баягы эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт деген чын экен. Мен
ал жасайт трюктарды мен жасайм, анан машинага сүйрөгөнгө жеткенде эле мен жасагым келчү, анан болду дей берчү. Анан кийин ошо журналисткалар айтып калды, өзүнчө иштесең батыраак эметет болушуңуз деп. Эми бул жерден Ташсайнарды деле жамандап айта албайм. Ал да молодец, кыргыздын намысын колдоп Украинага чейин барып келип атат. Бирок баягы экөөбүздүн жолубуз баары эки башка экен да. Күн сайын жаңы трюктарды үйрөнүп, жаңылык киргизүүнүн аракетинде жүргөн Азамат Кыргызстан менин таланттарым аттуу сынагына катышкан. Эмнегедир биринчиликти алган балбанга баш байгеге коюлган 250 000 сом берилбей калган. Ал жерден ошо утканды чет өлкөгө кетирет деп неме кылышкан. Мен ошо эми биринчиликти беришти. Биринчиликти алдың дешти, бирок ошол жерге призовый фонду бөлүнгөн жок да. 250 000 баш байге бар болчу. Анан ал жөнүндө сөз кылсам, сени Германияга жөнөттүк аркы берки деп коюшту, мен унчуккан жокмун. Эми баягы Кыргызстандыкы баары бир деле таза эмес да. Несправедливо болуп калды иште. Айта кетсек, балбан жакында эле Германияда өтчү супер талант сынагына жолдомо утуп алган. Мына эми өнөрүң болсо өргө чап демекчи. Азамат сынактын биринчи туруна катышуу алдында турат. Негизи Германияга менин видеом анан Ташсайнардын видеосу кеткен. Кетирген да, мен кетирген эмесмин. Ошо жанагы Кыргызстан менин таланттарым проектинин директору ушу жиберген. Анан ошо мени тандап алган экен. Германия ошо кастингге кудай буйрса өтүп келдим. Азыр уже пригласительный келди. Ошо визага чуркап кудай буйрса эртең алам. 15 учамда. 14-нөн 18-не чейин Висбаден деген шаар болот. Мен 17-си катышам. Германияда өтө турган бул сынакка коюлган баш байге 100 000 евро. Андыктан Азамат балбандын жеңишке жетип, Кыргызстандын атын ааламга таанытып, баш байгени илип келишине тилектешпиз.